угуп алган. Жакшылап мына ушул жерде отурган жакшы угуп алгыла, карагыла. Кичинекей нерсени күнөө эмес экен деп ойлобогула дейт. Ал чогулуп отуруп, жана отунду, майда отунду, саманды чогултуп отурупчу, толук бир тамак биширип койгондор дейт да. Кийин ал олоңун отко айланат дейт. Билбейт экенсиң, эмне болмой элем, бирөөнү ушактап койдуң, баягы сөзгө кошулуп кетип калдың болду. Сөзгө кошулуп бир нерсе кылып койдуң. Мынтип билинбейт да. Бирок кыямат күнү Алланын таразага салып келгендечи, ой ал бу тоодой болгон күнөө болуп барышы мүмкүн. Ошондо эмне сүйлөп атканыңды, эмне адамга айтып атканыңды, кимге кандай мамиле кылып атканыңды аябай карап, талдап туруш керек. Кээ бир адамдар мындай көңүл бурушпайт. Бул мусулмандаргачы. Мына сиздер ушул сабакта отуруп, уга берип, сиздердин сөздөрүңөрдүн баардыгы тең мындай улуу сөздөр болуп калган. Кээ бир адамдаргачы, бул момундай экен отуруп мына бир шариаттын бир нерсе айтып берип отурган болсоңчу, муюп, ой муну илгери укчубуз. Көрсө ушундай сөздөрдү айта турбайсың деп адамдар мойнуна алат билесиңер. Эмне үчүн? Анткени себеп даанышмандуулук дин менен келет. Даанышмандуулук дин менен келет. Түшүнүп атасыздарбы? Канча динди окуп, канча динди угуп, канча динде жашаган сайын кадимкидей даанышмандуулук, акылмандуулук адамдын жүрөгүнө кадимкидей кирип келет.